Маданияттын мыкты кызматкери. Обончу аткаруучу Эмиль Балтагулов жетектеген Сезим эстрада тобу Жалал Баш шаарынын Барп атындагы драма театрында 12 февраль күнү 19:00 Оболой сезим ырлары аттуу чоң программада концертин тартуулайт. Мынау жылдыздардын içinde жети дубанды кыдырган, талдын башын сыдырган, Эмилген ешким жетелек, барып Балтагуловтан арман жок, мунун барбаган жери калган жок. Алапандай демисин. Ой, байлыктан издели бакытты, биз анырдан таптык, жараткан берген бул өнөрдү, тартуулар элге шашты. Барына салам айтабыз, өнөрлөрүн сезимдин бүгүн байкаңыз. Апакем кошулуп белегиңе, ой байлыктан издебей бакытты, биз анырдан таптык. Сенсиң сыйларым, кургу десе сол уймум, сөзү куп элден аргандай. Бир сорусу чаткал жерине, Бар деле жашырганың, ыйладың неге жаным? улантып жүрөк сырларым. Сезим чыгармачылык тобунун тарыхы. Сезим тобу 2005 жылдын сентябрь айында Ордолуу Ош шаарында обончу аткаруучу Эмиль Балтагуловдун жеке демилгеси менен түзүлгөн. Топтун алгачкы ишмердүүлүгү. Сезим чыгармачылык тобу 2005 жылдын 15 сентябрында мындан 14 жыл мурун Маданият министрлигинин Ош облустундагы өкүлүнүн уруксат жолдомосу аркылуу Алай районуна жол тартып, Правда айылдык маданият үйүндө концерт тартуулоо менен алгачкы гастролдук кадамын баштаган. Биринчи курамдагы артисттер Арстанбек Эргешев, Насыр Орозалиев, Гүлгүнай Жумабекова, Каныкей Маматовалар дал ошол гастролдук сапарда Правда, Корул, Кең жылга, 1 май, Кызыл Коргон, Сопу Коргон, Гүлчө айылдарынын жашоочуларына өз өнөрлөрүн тартуулап келишкен. Сезим мектебинин мүчөлөрү ар кандай талантка, көп кырдуу өнөргө ээ болгон чыгармачыл адамдар менен улам толукталып турат. 14 жылдык тарыхы бар бул топтун тизмесинде ушул күнгө чейин 51 адам катталып, алардын ичинен элге аты чыгып, кыргыз маданиятына дале өз кызматын көрсөтүп келаткан сыймыктуу уул кыздары бар. Атай кетсек, белгилүү куудул, ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Жеңишбек Айтиев Сезим тобунун кеңешчиси катары дайыма жаш мүчөлөргө акыл насааты менен туура жол көрсөтүп келет. Сезим тобу жана Жеңишбек Айтиев деген афишалар Кыргызстандын кайсыл гана аймактарына илинген жок. Кутман Султанов, маданияттын мыкты кызматкери. Жеңишбек Жумакадырдын сөзүнө жазылган Эмиль Балтагуловдун Сокурдун арманы аттуу дастанын комуздун коштоосунда аткарып, көптөгөн көрүүчүлөрдүн көздөрүнө жаш айланткан. Кутман мырза алыскы Астана, Москва шаарларына чейин Сезим тобу менен бирге эл, жер кыдырып, обонун созолонтуп келген. Топтун дагы бир өнөрлүү, сыймыктуу кыздарынын бири Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актрисасы, маданияттын мыкты кызматкери Айпери Кулбаева гастролдук алыскы сапарларда кээ бир мырзаларга караганда чыдамкайлыгы менен, өжөрлүгү менен, көп кырдуу өнөрү менен топтун мүчөлөрүн таң калтырып келүүдө.
Анын талыкпас эмгеги көптөгөн ийгиликтерине жетеледи. Эмил Балтагуловдун «Атакем, сен де ооруп каламын» аттуу чыгармаларын аткарып жүрөт. Лютфилла Бусурманкул уулу, белгилүү продюсер, Пирамида каналынын режиссеру, Сезим тобунда ырчы, куудул, уюштуруучу кызматында көптөгөн жылдар эмгектенди. Эмил Балтагуловдун «Эжекеме сырдуу кат», «Сүйдүм сени», «Ыйлаба жаным» аттуу ырларын аткарып жүрөт. Надира Сарыкова, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актрисасы, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси Эмил Балтагуловдун вокал классынан бүтүргөн. Мухаммед Осмонов, Сезим тобунун мүчөсү, Бишкек шаарындагы Арашан теология факультетин бүтүргөн. Эмил Балтагуловдун «Атакем, издейм сени, Мухаммед, Я Расулалла» аттуу чыгармаларын аткарып жүрөт. Арген Тойчиев, Ош улуттук драма театрынын актёру, Сезим тобунун концерттеринде куудул катары өнөрүн тартуулап, бир канча аймактарда гастролдук сапарларда болду. Арген мырза Токон Эшбаевди кумир тутуп, үнүнүн диапазонунун кеңдиги менен башка ырчылардан айырмаланып турат. Эмиль Алимов, көрөрмандардын көңүлүн сатира жанры менен көтөрүп, жүздөрүнө жылмаюу тартуулап, топто куудулдук жана ырчылык кызматты көрсөтүп келген. Учурда ар бир айдын 6-сы долбоорунда белгилүү куудул Рахман Разыковдун Куудулдар академиясында үзүрлүү эмгектенип келүүдө. Жалпы 51 таланттын аты жөнү, кызматы, мүнөзү, дареги топтун тарых китепчесинен орун алат. Ал эми биз Сезим тобунун басып өткөн 14 жылда кайсыл аймактарда концерт берип келгенин баяндап берели. Баткен облусу, Баткен, Каданжай, Лейлек райондору, бир топ айылдары жана Кызылкыя, Сүлүктү, Исфана, Айдаркен, Каданжай шаарлары. Ош облусунун Алай, Чоң Алай, Араван, Каракулжа, Кара Суу, Ноокат, Өзгөн райондору, бир нече айылдары жана Ош, Өзгөн, Кара Суу, Ноокат шаарлары. Жалал-Абад облусунун Аксы, Алабука, Чаткал, Базар Коргон, Ноокен, Сузак, Токтогул, Тогустору райондору, бир топ айылдары жана Кочкор Ата, Ташкөмүр, Жалал-Абад, Майлысуу, Кербен, Токтогул шаарлары. Талас облусунун Бакай Ата, Карабуура, Манас, Талас райондору, көптөгөн айылдары жана Талас шаарынын кинотеатры. Чүй облусунун Жайыл, Кемин, Чүй, Ысык Ата райондору, айылдары, Токмок шаары жана Бишкек шаарынын спорт ордосу. Нарын облусунун Жумгал, Кочкор райондору жана бир нече айылдары. Ысык Көл облусунун Ак Суу, Жетөгүз, Ысык Көл, Тоң, Түп райондору, айыл аймактары жана Каракол шаары. Казакстан Республикасы, Астана, Караганда шаарлары. Россия Федерациясынын Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Магнитогорск, Екатеринбург, Казань, Пермь, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита, Абакан жана Владивосток, Хабаровск шаарлары. Сезим тобунун учурдагы курамында Жалал-Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониясынын артисттери Акылбек Мамажанов, Айпери Рыспекова, Айбек Тилекеев жана Агдана Алимжановалар эмгектенип келишет. Сезим тобун кыргыз маданиятына кызмат кылып, алыскы райондорго, жолунун татаалдыгына карабай, маданият үйлөрүнүн начар абалына карабай, калкынын саны аз айыл аймактарга да барып, элди руханий жактан эс алдырып, өнөрүн тартуулап турат. Салам алейкум. Сезим тобунун жалпы жамааты, досум Эмил Балтагулов, Айтиев Жеңишбек агам, ошондой эле концертке келген коноктор, күйөрмандар, сиздерге баарыңыздарга Калифорния жергесинен чоң салам. Мен да бир кездерде Сезим тобунун концертин Кыргызстанга, Россия жергесине, Америкага уюштуруучу менеджер болуп иштегем. Сиздерге Калифорния жергесинен чоң сагынычтуу салам. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук, үйгөлүк бакытты алай.
Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Мен Насыр Оразалиев жана Айтолкун Сапарова. Биз Эмил Балтагулов жетектеген сезим эстрада тобунун алгачкы мүчөлөрүнөнбүз. Топ жаңы түзүлгөндө топто куудул оператор ырчы катары көп жыл эмгектендим. Азыр дагы тыгыз байланыштабыз. Учурдан пайдаланып Москва жергесинен салам жолдоп кетмекчибиз. Урматтуу жеңиш айтып баштаган аксакалдар курамы жана бүгүнкү күндө Жалал Абадта түзүлүп жаткан жаңы курам концертиңиздер жакшы өтсүн, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Баса айтып кетчү нерсе бул чыгармачылык кадамды биз эң алгачкы жолу ушул сезим эстрада тобунан баштадык десек жаңылышпайбыз. Ошону менен биргеликте эле Эмил агай жана сезим эстрада тобунун жалпы жамаатына албан ийгиликтерди каалап кетебиз. Жалпы элге жагымдуу маанай көңүлдүү кеч каалайбыз. Москва жергесинен жалпыңыздарга салам жолдойбуз.